Ассаламу алейкум эл журт. Кандайсыңар? Ден соолуктар жакшыбы? Ошол мен бүгүнкү кайрылуумдун себеби бир күндөн бери эле фейк маалыматтар кетип атат, что Сыймык Жапыкеев 100 000 доллар жеп коюптур деп айткан эмесмин. Мен антип айткан эмесмин. Ал фейк. Жана ошондой эле ошол эле мезгилде, ошол эле маалда мен Сыймык Жапыкеев, Максат Мамытканов баштаган чоң казаттын лидерлерине нааразымын. Эмне дегенде буларды звездный болезнь деген оору каптаптыр. Өздөрү берген мегаком номерлерине апрелдин башында чалсам, өздөрүнүн звезда сезишип албай коюшту. Албай койгондо, албасак албай койгола деп мен да булардын чыныгы жүзүн айтып чыктым. Ошондон кийин мени душман тутуп калышты. Эми булардын эмне кемчиликтерин айттым. Кемчиликтери ошол кездеги слабый звено болгон олигарх, кыршасы жок, эч коргоочусу жок, колдоочусу жок Жумалиевди басага алышып, ошону кайра жамандап атышып, өздөрүнүн звезда сезген айткан, андан кыйын экенсиңер, андан чоң. Туура айтпайсыңарбы? Андан чоң жегичтерди, ошол система, коррупция системасы түшүп кеткен Атамбаевди айтпайсыңарбы? Эмнеге алардын жеген цифрларын айтпайсыңар? Деп ошондон ошого таарынганбы, ошо апрелде чалсам албай коюшкан. Албасам албай койгула деп алып алгам. Анан бир-эки күндөн бери эле кайра эле мен ошол Сыймык Жапыкеев 100 000 доллар жеп койду деп айткан эмиш деп кайра мемдер кете баштады интернеттен. Мен айткан эмишим же интервьюм жок эч жерде, же текстовый интервьюм жок, же видео интервьюм жок, ошентип кете башташты. Мени жаман көрсөтүлдү. Анан андай болгон жок, мен айтып айткан эмесмин деп чалып айтайын десем, Сыймык Жапыкеевдин мегаком номери өзү берген. Максат Мамытканов албай койду. Албасаңар албай эле койгула. Мен баликетимди алгыла. Эмне өзүңөрдү силер звезда сезип калдыңар беле? Звезда сезгендей силер эч ким эмессиңер, али болгону бывший форма кийген, бирөө прокурорский форма кийген, бирөө ГКМский форма кийген эле эмесиңер, бывший сотрудниксиңер. А силерге бывший сотрудник болгон соң силерге элдин довериясы аз. Анткени системанын бир винтигисиңер. Бывший ошосуңар. Анан коррупцияга каршы күрөшкөн деп чыныгы лидер мен айтса болот. 2006-2007 түрмөдө отурдум. Анан ахирде эрте акталып чыктым. Андан кийин Атамбаев доорунда Атамбаевдин коррупциясын жеди иш деп айта коем деп 7 жыл колония поселения алып, мына дагы эле бүтпөй отурам. Чубалжып сурок дагы эле 2 жыл бар. А менин айтканымдардын баары далилденип, мына Атамбаев өз түрмөдө отурат го. Анан бул чирген системанын чири кирип калган ошондон бери Кадырбеков деген дагы бир Шемай Кадырбеков деген дагы бир чирик системанын колдоочусу. Текебаев шайлоого катышпай калса адилетсиз болуп калат деп бири колдоп эле ушинтип келе жатат. Анан бүгүн да ошол мен тиги Сыймык Жапыкеевге айтайын деп чалсам, Максат Мамыткановго баары номерлерине алышпайт. Же менден булар коркушат, запись кылып атат дейби, эмне дейт? Мен запись кылган жокмун. Же өстөн дагы звезда сезип атабы? Мен бул звездалардын чоң казаттын движениясына нааразымын. Элден аферисттен 20-30 000 доллар чогултуп алып, анан представительский расход деп бирөө менен бөлүшүп алыштыр. Ушулбу кыйратканы? 20 000 доллар деле чоң акча да. Анан ошол мен айтып коеюн дегем, айтып мен тиги жеп койду, бул жеп койду деп мен билбеген нерсени айтпаймын эч качан. Өзүнөрүнө чала айтайын деп албай койду. Өздөрүнүн звезда сезишип. Мен булар звезда дебейм. Форма кийдиң, значит, сен эч качан биргеси форма кийгенсиң, системада иштегенсиң, тебилгенсиң, жегенсиң, тебилгенсиң, анан тебилгенден кийин нааразы болуп чыккансың. Андай эмес. Менде болуп форма кийбей, государство иштебей туруп айтсаң, вот ошондо өзүңө звезда сезсең болот. Ошол айтып коеюн дегем.